Жергиликтүү бийлик жана райондук мамлекеттик администрация бир топ алгылыктуу жумуштарды аткардык. 2000-жылдан баштап мен мамлекеттик кызматтамын. Бүгүнкү күнгө чейин баштап эмгек жолумду Баткен областтык арбитраждык сотунда иштегенмин, түрдүү кызматтарда. 21-жылы Баткенде ушундай кыргыз-тажик кок алаңы болуп, Баткен райондук мамлекеттик администрациясында аким орду бош болгондуктан мени жогорку ошол өкмөттүн аппаратында иштеп жүргөм. Ошол жерден мага сунуш болуп, өзүңүз ошол Баткен районунун колун экенсиз, барып кызмат кылып, колуңуздан келгенче кызмат кылып бериңиз дегенден мен макулдугун берип, ушул эл жерине кызмат кылайын. Бүгүнкү күндө ушул районубуздун калкынын башына ушундай кайгылуу окуялар катталып, кайгы түшүп турган мезгилде аз да болсо колумдан келген жардамын берейин деп 21-жылдын 4-майында ушул Баткен райондук мамлекеттик администрациясынын башчысы аким кызматына дайындалып келгем. 21-жылдын 4-майынан бүгүнкү күнгө чейин кызматты аркалап атабыз. Колдон келген кызматты элибизге көрсөтүп атабыз, жардам берип атабыз. Көп жумуштар ушул Аксай эл өкмөтүндө, Самаркандек, Ак Татыр жана Карабак айыл өкмөттөрүндө болду. Себеби ушул жогорудагы кыргыз-тажик кок алаңында ушул айыл өкмөттөр жабыркаган болчу. Аксай айыл өкмөтүндө жогоруда айтып өттүм, Капчыгай айылы толугу менен генералдык план негизинде курулуп, бүгүнкү күндө бүттү. Бардык инфраструктурасы менен ал жерде бала бакчасы дагы чечилген. Аксай айылында болсо мектеп, бала бакча курулуп бүттү, пайдаланууга берип алынып турат. Бул аймакты үзгүлтүксүз электр энергиясы менен камсыз кылуу максатында ал жерде жогорку Чыңалуудагы көмөкчү чордон дагы бүтүп пайдаланууга берди. Жолдор, тротуарлар асфальттанды. 125 миллиондун алкагында бул Аксай айылында дагы 2 тике суу кудугун казуу мерчимделген эле. 2 тике суу кудугу казып бүткөн, пайдаланууга берип алынып турат. Ак Татыр айыл өкмөтүнүн Көктерек деген жерлиги бар. Көктерек жерлигинде дагы ошол жабыркаган үйлөрдүн бардыгы толугу менен калыбына келтирип, инфраструктурасы чечилип, электр энергиясы берилип, ушундай жумуштар аткарылды. Самаркандек айыл өкмөтүндө ичүүчү жана сууга суу көйгөйлүү маселе. Ошол көйгөйлүү маселелерди чечүү максатында тике суу кудуктарынын казууну мерчимдегенбиз. Анын үстүндө дагы бүгүнкү күндө жумуштар жүрүп атат. Азыркы учурда подрядчиктер иштеп атат. Проондун жана араб өлкөлөрүнөн келген инвесторлор менен бул айыл өкмөттө биз 6 тике суу кудуктарын казып пайдаланууга бергенбиз. Самаркандек айылынын инфраструктурасын жакшыртуу максатында бир топ жумуштарды аткарып атат. Ал айыл өкмөттө Жайылма деген жерлик бар. Жайылма деген жерликте бүгүнкү күндө ошол суу менен камсыз кылуу жана өткөндө биз элдер менен жолукканда көтөргөн көйгөйлүү маселелерин чечүү боюнча дагы иштеп, жолдорун тийгиздөө, электр энергия менен үзгүлтүксүз камсыз кылуу максатында электр момчаларын орнотуу жумуштары бүгүнкү күндө жүрүп атат. Ак Татыр айыл өкмөтүндө дагы калыбына келтирүү жумуштары боюнча бир топ жумуштар аткарылды. Бул жерде дагы оорукана курулуп атат. Бүгүнкү күндө жумуш жүрүп атат. Жолдошбай Момунов атындагы мектеп толугу менен баштан аякка курулуп бүтүп, сентябрь айында пайдаланууга берилди. Бул жанагы президент урматтуу Садыр Нуркожоевичтин 23-жылы 100 мектеп ачылат деген урандын долбоорунун алкагында курулуп бүтүп пайдаланууга берилди. Карабак айылы боюнча айта турган болсок, ал жерде калыбына келтирүү жумуштарынын алкагында бир кошумча мектеп бүттү.
алдағы мына жақын күндері байлануға берілет. Жолдор жогоруда айтып өттүм, асфальттан өттү. Тигүү цехи жана элди суга чуу менен камсыз кылуу боюнча тике суу кудуктарын казуу жумуштары эле булар тике суу кудугун Достук айылында казып бүтүргөн. 1 айдан ашык болуп калды. Зарташ айылында таза суу көйгөйүн чечүү боюнча араб инвесторлору менен ошол жогорку кеңештин депутаты Нурлан Аскаралиевичтин көмөгү менен ал жерде суу чыгаруунун үстүндө иштедик. Бүгүнкү күндө айылга суу чыккан, бирок ар бир көчөлөргө тартылып, үйлөргө кире элек. Биринчи траншы, башкача айтканда биринчи траншы тике суу кудугунан суу чыгып, трансформатор орнотулуп, айылдын башына суу бүгүнкү күндө чыгып турат. Биз кийинки траншында ошол инвесторлор менен ар бир үйгө киргизилип, ар бир үйгө суу эсептегичтери менен коюуну мерчемдеп, анын үстүндө иштеп атабыз. Суу башка эл өкмөтүндө дагы бир чоң долбоор турмушка ашты, ишке ашты. Бул Союз таркагандан бери көйгөйлүү маселе болуп келген таза суу маселеси болгон. Таза суу маселеси бүгүнкү күндө чечилди. Ар бир үйгө ошо бүткүл дүйнөлүк Жаштар ассамблеясы тарабынан жана жергиликтүү салым менен, жергиликтүү бийликтин салымы менен 20 миллиондон ашык каражатка ар бир үйгө таза суу кирди. Карабак айыл өкмөтүнүн Дөбө айылында пилоттук долбоор баштаганбыз. Жолдун ички жолдорун эсептеп көргөнүбүздө 3 километрден ашуун ички жолдор бар экен. Ошонун үчүн 3 километр жол таш жол болуп калса, бир айылдын жолу оң болуп калат экен деген үмүт менен биз ошо Дөбө айылын сунуштаганбыз. Дөбө айылы өтүп, былтыр жол транспортту министрлиги тарабынан долбоорду турмушка ашыруу жумуштары башталган. Бирок тилекке каршы мага ушундай түшүндүрмө беришти. Эмне үчүн долбоор ишке ашпай атат, аткарылбай атат дегенде мага ушундай жооп беришти. Бул жердин булар алып аткан карьердин, ошо таш алып аткан карьердин таштын курамы катуу болгондуктан биздин жабдууларыбыз жакшы кесе албай, убагында жанагы ташты кесип сырьёну даярдап бере албагандыктан долбоордун ишке ашышы кыйындап атат деп мага түшүндүрмө берди. Бүгүнкү күндө дагы ал жерде жумуш жүрүп атат. Бирок ал долбоор кыскарды. 3 километр эмес, 1 километрге кыскарды. 1 километри таш жол болот. Калган жолдорун биз бүгүнкү күндө асфальттап койдук. Асфальт жол болуп калды. Туризмди өнүктүрүү багытында дагы жумуш жүргүзөлү деп, бул ички жана тышкы туристтерге шарт түзүү максатында биз мына Айгүл таш кооруна атайын бактарды, аянтчаларды жана байкоочу смотровая площадка деп коет. Карай турган, башкача айтканда Айгүл тоону карай турган, мына ошол мезгилде баткенде өрүп гүлдөп, жашылданып турган мезгил болот. Ошол жерден панорама сыяктуу ушундай жакшы аянтчаны жасайлы деп атабыз. Мындай аянтча биздин мына Мадиген геопаркына дагы турайлы деп атабыз. Мадиген геопаркында дагы ушул туристтер үчүн шарттарды түзүү боюнча бир топ долбоорлорду азыр жасап атабыз. Аны биз 24-жылы ишке ашырабыз. Карабак айыл өкмөтүндө дагы ушундай байкоочу аянтчаны курууну мерчемдеп атабыз. Андан сырткары биз ушул жанакы социалдык комплекстерди курууну биз улантабыз. Башка айыл өкмөттөрдө дагы азыр бизде Аксай айыл өкмөтү, Карабулак айыл өкмөтү, Кыштут айыл өкмөтү, Карабак айыл өкмөттөрүндө социалдык комплекстер курулган. Биз калган
курула элек айыл өкмөттөрдүн аймагына дагы ушундай социалдык комплекстерди курууну улантабыз. Баткен районубуз баарыбызга белгилүү, бул эки өлкө менен чектешет. Эки өлкө менен чектешкенден кийин чек аралаш аймактарда бир топ көйгөйлүү маселелер бар. Суу катышуу маселеси бар, таза суу маселелери бар, чек арага байланышкан көйгөйлөр бар. Ошол көйгөйлөрдү чечүүнүн үстүндө иштегенбиз, мындан кийин дагы иштей беребиз. Бүгүнкү күндө Өзбек Республикасы менен делимитация процесси бүткөндүгүнө байланыштуу Өзбек Республикасы менен чек аралаш аймактарда жер сууга байланышкан инциденттер бир топ кыскарды, жокко эседесек дагы жаңылышпайм. Ал эми Тажик Республикасы менен делимитация процесстери жүрүп атат. Бирок башка мурдакы жылга салыштырмалуу биз мына 23 жылы чек аралаш аймактарда урчундуу инциденттер катталган жок. Вегетациялык мезгилде суу пайдалануу боюнча дагы бизде быйыл 23 жылы көйгөй жаралган жок. Бул вегетациялык мезгилде суу пайдаланууда биздин дарыялар, ошол дарыяларыбыз, сууларыбыз, каналдарыбыз, арыктарыбыз Тажик жана Өзбек Республикасынын аймактары аркылуу транзит өткөн учурлар бар. Ошол транзит өткөн аймактарда көйгөйлөр жаралып келген. Биз аны суу чарба башкармалыгы, тиешелүү күч түзүмдөрү, айыл өкмөт башчылары менен биргеликте кошуналар менен алдын ала сүйлөшүүлөр жүргүзүп, келишимге келип, тил табышып, башкача айтканда ушундай инциденттердин алдын алуу боюнча иштер жүргүзүп, биз 23 жылда ошо суу пайдалануу көйгөйү боюнча жакшы эле өттүк. Мындан ары дагы биз ушундай көйгөйлөрдүн жаралбастыгы үчүн чек аралаш аймактарда бир топ жумуштарды мына 23 жылда аткардык, кийинки жылда аткарабыз. Биз суу катышуу пайдалануу боюнча тике суу кудуктарын, чек аралаш айыл өкмөттөрдө тике суу кудуктарын казып чыгардык. Кийинки жылдары дагы биз ушундай кошуналардан болгон көз карандысынан арылуу боюнча жумуштарды аткара беребиз. Буюрса, ушул ички жана тышкы инвесторлор тартуу максатында бир чоң эл аралык, буга чейин Баткен районунда боло элек иш-чараны өткөрүүнү мерчемдеп атабыз. 24 жылы эл аралык деңгээлде фестиваль өткөрүүнү мерчемдеп атабыз. Бул Өрүк гүлү деп, ошо Өрүк гүлү, Айгүл гүлү жана ошол Баткен районунун эмки жылы 24 жылы 90 жылдык юбилейи болот. Ошонун баардыгын биргеликте комплекстүү бир чоң иш-чара кылып өткөрүүнү мерчемдеп атабыз. Башкача айтканда, Өрүк гүлүнү биз республикабызга, жакынкы жана алыскы чет өлкөлөргө даңгазалоо максатында иш-чараны өткөрүү менен биз тышкы инвесторлорду чакырабыз, тышкы туристтерди чакырабыз. Ушундай биз өзүбүздүн япондордун сакура гүлүндөй болгон Өрүк гүлүбүздү дүйнөгө таанытуу, даңгазалоо боюнча ушундай иш-чара өткөрүүнү чечебиз. Биздин район былтыркы жылы область боюнча биринчиликти алганбыз. Башкача айтканда, бекитилген мерчемди 111% аткарып, биз область боюнча алдыңкылардан болгонбуз. Республикада дагы биз алдыңкы орундарда болгонбуз. Салык жыйноо боюнча 23 жылдын 11 айына карата дагы биз белгиленген, бекитилген мерчемди 102% аткардык. Жыл аягына чейин биз дагы толугу менен аткарып, толугу менен салыктын бардык түрлөрүнөн чыгабыз. Быйыл дагы Кудай буйрса ошол алдыңкы орундарды камсыз кылабыз.